Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Хан Кусанбаевичке берилет. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Модумаров. Бул келишим Бердибаевич өзүңүз туура айтып атасыз. Моралдык жактан дагы, башка жактан дагы эскирип бүткөн. Биринчиден, экинчиден Кыргыз өкмөтү менен келишим түзүп атат, бизге агенттиктин жетекчиси дагы эмес, агенттиктин орун басары келип турат да. Биз ушул деңгээлге түшүп кеттик да. Мен редакциялык маанисин айтпай эле коеюн. Киши түшүнбөйт муну. Силер деле түшүнбөй атасыңар өзүңөр. Бир сүйлөм айтып коеюн, курук болбосун сөзүм. Мону карап көргүлөчү. Üçüncü birinenin 3.2.3.1 punktun karasalar. Kандай gana bolbosun sottuk же административдик териштирүүнүн жүрүшүндө баш тартуу дейт. Же тийиштүү укуктук жол жобону кыйла бузуу. Кыйла бузуу деген кандай деп түшүнөсүз сиз? Кыйла эмеси кандай? Ким өлчөйт анын кыйлалыгын? Дахан Кусанбаевич, бул жерден эки тараптуу келишимде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул экономикалык маселелерди карап атканда бузууларды дагы баягы сиз айтып аткандай кыйла бузуу деп айтып атпайсызбы? Бул боюнча деле биз айтып атабыз, ушу инвесторлордун укугун коргоо, аларга болсо көмөк көрсөтүү. Демек, берде мына бүгүнкү күндө практика жүзүндө да карап көрсөк, алар тараптан дагы бузуулар жок, бирок тийиштүү мыйзамдар бузулуп, биздин ички Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бузулса, демек, бул коргоо органдар тарабынан каралып чыгат. Сиздин кесибиңиз эмне? Экономист. Анда мага түшүндүрүп бериңизчи, кыйла бузуу деген эмне? Эми берде ушу котормо маселеси турат окшойт. Котормо эмес, башынан аягына чейин муну кыргыз баласы, кыргыз кызы жазган эмес муну. Мындай жазуу мүмкүн эмес. Мындай сүйлөм куралуу мүмкүн эмес кыргыз тилинде. Андан кийинкисин караңыз. Жынысы, расасы же диний көз караштары сыяктуу негизсиз себептер боюнча максаттуу басмырлоо дейт. Бул кандай түшүнөсүз сиз? Эми берден өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, берден ушу жыныстык деп атпайбы, берден болсо эми гендерный маселелер болуп атат. Мен түшүнүп атам, аны сиз кандай түшүнөсүз? Ошол агенттиктин жетекчисинин орун басары экенсиз. Сиз кандай түшүнөсүз? Мен түшүнгөн жокмун. Сиз кандай түшүндүңүз? Адахан Кусанбаевич, берден болсо улутуна карабастан, анын бүгүнкү күндө тийиштүү баягы ушул кайсыл багытта ишмердин алып барганын карабастан, бул мен улуту жөнүндө айтып атам, религиясы жөнүндө айтып атам, бизге ага басым жасабай, ага ошо укуктуу жигит мындай кыл. Жардам эле берүү боюнча да. Мындай кыл. Ондай маскара кылбагыла. Кыргыз мамлекетин мынчалык маскара кылбагыла. Уят болот. Жарайт. Уят болот момундай келишимдерди көтөрүп алып чыгуу, момундай тексттерди алып келүү, ушуну колдоп бергиле деп мен башка жерин айтпай эле коеюн. Бердибаевич, бул мындай текст болуш мүмкүн эмес. Мүмкүн кыргызча которгондо баягы киргиздер көтөрүп койгон окшойт десем, муну карасаңыз, эми ушул эле берененин орусчасын караңыз. Каждая сторона предоставляет на своей территории инвестициям другой стороны и инвесторам в отношении их инвестиций полную защиту и безопасность для большей точности. Тагыраак айтканда, а еще точнее скажу дегендей, да? Ушинтип да келишим түзүлөт. Мен сунуш кылам, Бердибаевич, биринчиден бул мөөнөтүнүн өтүп кеткендигине байланыштуу, экинчиден редакциялык таптакыр даярдыгы жок катарында кайрадан иштеп чыгуу керек. Биринчиден, экинчиден бул сыяктуу келишимдер эки мамлекет ортосунда түзүлөт. Ошонун ичинде баардык кепилдиктер алынат. Анан өзүнчө момундай болуп кагаз көтөрүп келбейт. Мен сунушумду добушка койсоңуз, кайта кайтарып берүү керек, кайра иштеш керек башынан аягына чейин.
Атахан Кимсанбаевич, уруксат берсеңиздер, экинчи окууга сиз көтөргөн маселелерди, сиз берген сунуштарды биз оңдоп, тактап келип, экинчи окууда биз ушул маселелерди дагы эске алып Силер кол коюп коюпсуңар. Индия менен кол коюп койдук деп атасыңар. Кол коюп койгондон кийин силер өзгөртө албайсыңар муну. Бүтүптүр да, анда силер бир да сөзүн да өзгөртө албайсыңар силер. Бул алгачкы тили болуп англис тилинен которулган. Англис тилинде бул ушу эл аралык бая практикада дагы колдонулуп атпайбы? Ошондуктан англис тилден сиз азыр көтөргөн, туптура көтөрүп атасыз. Сиз көтөргөн маселелерди дагы которуу процесстеринде биз түздөйлү. Өз тараптан. Жок, ратификациядан өтүп кеткенден кийин силер кол койгон редакция кандай болсо, ошол бойдон калат. Биз мындай жоопкерчиликти мойнубузга албашыбыз керек. Бул өтө чоң алешемдик алып келет. Бул болбойт. Индустардан эгерде бирөө жарым келген болсо, кыргыз жаранына таандык болгон бүтүндөй укуктарга ээ болот деген жерге кол коюп коюпсуңар. Андай болбойт. Укук экиге бөлүнөт. Жарандык укук бар, адамдык укук бар. Силер жарандык укугуна чейин кирип кетипсиңер, кыргыз жаранына. Андай болбойт. Андай келишим түзүлбөйт. Муну өтө ошол 19-жылы кимдер иштеп аткан болсо дагы абдан сабатсыз түзүлгөн келишим бул. Андай жоопкерчиликти таптакыр албайт. Эч бир мамлекет албайт андай. Себеп алар конституция боюнча биздин жаран эмес. А эгер конституцияга таянып келген болсок, эл аралык келишимдер, урматтуу кесиптештер, жакшы билесиздер, эл аралык келишимдердин макамы бийикирээкке туруп калат. Туура. Туура болсо анда өзүңөр билип эле баш тартып калады. Токтотуш керек мындайды. Атахан Кимсанбаевич, уруксат берсеңиз, мына азыркы учурда 33 ушул өз ара коргоо жана колдоо боюнча келишим бар. Бардык келишимдер ушул бир стандартта жазылган. Ошондуктан башка мамлекеттер менен да келишимде ушундай эле механизм менен ишке киргизилген. Мурадил мырза, биз депутаттар өзүбүз добуш берген кагазга жооп беребиз. Буга чейин кандай кылып келишим түзүп келдиңер? Кантип ратификация кылып аттыңар? Ошол ратификация кылган азаматтар жооп бериш керек. Мен өзүм үчүн жооп берип атам. 7-чи чакырылыш өзү үчүн жооп берет. Буга чейинкисин айтпаңыз. Рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, кийинки сөз Кадырбек Нуржигит Кадырбековичке берилет. Атахан Кимсанбаевич, сиздин сунушуңуз конкреттүү түрдө аталган мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууга кайтаруу боюнча сиз сунушуңузду киргиздиңиз да, туура түшүндүмбү? Ооба, кайра иштеп чыга турган болсо, Индия тарап ошого макул болобу, себеп ички процедуралардан өтүп койду деп атпайбы? Ошо Индия бүгүнкү күнү ички процедураларын толук бүтүрүптүр. Ошол жагдай, бул жерде сиздер эми Тышкы иштер министри менен биргеликте аталган маселени кайра карап чыгышыңыздар керек экен да, Нурадил Нурбекович. Туура. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.